Салам урматтуу коллегалар. Бүгүн сиздер менен мен азыр жаңы келген товарларым менен тааныштырып кетем. Бул товарларды эмне үчүн алдым жана кантип колдоном ошол жөнүндө сиздерге толук маалымат берем. Мен сиздерге эң биринчи эле мына ушул Гипалайт желе боюнча айтып кетүүнү чечтим. Анткени мен уже алып келгениме бир күн болбой эле ошо түгөнгөнү калды. Ошондуктан эртерээк сиздерге айтып берүүнү чечтим. Мунун ичинде 20 пакетик бар. Бул мына ушундай пакетиктерде болот. Буну эмне үчүн ичет деген болсоңуздар, мисалы үчүн той азыр күз келди, той тополор көбөйдү, анан ар кандай чаңдар болгондо аллергиктер болуп калышы мүмкүн. Анан негизи эле печенди тазалаймын деген болсоңуздар, ушул Гипалайт желени ичип койсоңуздар болот. Бул деген өтө мындай айтканда даамдуу, анан 100% натуральный, эч кандай коркпой эле тамак жегенден кийин ичип алсаңыздар болот. Получается, буну кантип ичет? Бир күндө эртең менен же кечке мынтип ичип койсоңуздар өтө сонун нерсе. Даже буну бойдо барлар дагы ичсе болот экен. Ошондуктан ушундай товарларды алып алсаңыздар болот. Бул өтө сонун желе. Артикул номери так 157-31. Аллергиктерге, занна болгондорго, кстати, бир тамакты жесе кайра запахы келип келе берет го. Ошондой занна болгондорго, аллергиктерге жана өттү тазалайм дегендерге, баягындай ар кандай фастфудтарды жеп атабыз, китайский товарларды мындай айтканда азыр ар бир эле тамак ашка китайский нерселер кошулуп калбады. Ошолордун негизинде биздин өтүбүз, печенибиз мындай айтканда организмдин фильтри бир аз кыйналып калышы мүмкүн. Ошонун негизинде мына ошо Гипалайт менен тазалап алсаңыздар болот экен печенди. Андан кийинкиси менин эң сүйгөн товарым бул Океаным сериясын мен аябагандай сүйөм. Как раз ушуга акция болушун күтүп атам. Бирок ага карабай мен өзүмдүн лайк акциям менен ушундай крем маска для лица питания деген алып алдым. Бул деген мен кечки бетимди жуугандан кийин коюп жатамын. Бул Океанымдын мага эмнеге жакты дегеним, бул деген жаңы пайда болуп жаткан жанагы морщинкалар бар эмес, ошо морщинкаларды токтотуп, анан беттеги пигментацияны, тактарды дагы кетирип берет экен. Анан упаковкасы дагы прям сонунда качественный, мындай дорогой кремдер экени билинип турат. Даже ичинде мындай ушундай лопаткасы менен болот. Караңыздар, все оригинально у нас. Все өтө сонун серия. Бүт бардык сериясын алып колдонсоңуздар да болот. Как раз мына 27 сентябрда баштала турган каталогда акция болуп атат. Ошондо акцияларды менен тааныш боломун десеңиздер, мына ушул видеонун астында ссылка бар. Ошол ссылка аркылуу мага кайрылсаңыздар болот. Андан кийинкиси 50% скидка болуп аткан. Мына ушул туш боюнча айтып кетейин. Бул тушту мен жаңы колдондум. Бул тушту колдонуп жүргөндөр болсо маалымат берип койсоңуздар болот. Мен бир аз түшүнө албай атам. Анткени мен ага чейин push up деген жана first class дегендерди колдонуп жүргөм. Алардын шотичкалары прям полностью болчу да. Бул жакта жарым шотичкасы жок экен. Мен койгондо бир аз ыңгайсыз болуп атат, или мен түшүнбөй атаманбы. Ошол жөнүндө дагы ким колдонгон болсо комментарий жазып койсоңуздар, мага айтканда өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып койсоңуздар болот. Бирок негизи өтө сонун деп макташты. Буюрса мен дагы информация топтоп, анан туура колдонуу жолун үйрөнөмүн деген буюрса ниеттемин. Андан кийинкиси мына ушундай тональный крем, бул зеленый чай. Мисалы үчүн биздин кичинелигибизде зеленый чай деген духилер бар болчу го. Прям өтө запахы сонун, ошондой прям мына карасаңыздар зеленый чай деп турат, өтө сонун эме. Бул деген бул жакта жазылып атат: активные ингредиенты масла австралийского чайного дерева, успокаивает кожу, уменьшает покраснение дейт. Бети кызарып кеткендерге койсо болот экен. Андан кийин эффект soft coat дейт, делает кожу визуально более гладкий, светящий дейт. Бетибизди мындай айтканда гладкий кылып, анан мындай жылтыратып берет экен да, сонун кылып. Рекомендовано для комбинированной и склонной жирности кожи дейт. Мисалы үчүн бети сухой, бети комбинированныйларга жана кожасы жирныйларга өтө сонун туш келет экен. Мен өзүмдүн кожам сухой болсо дагы азыр арзан чыгаптыр. Мен колдонуп көрүү үчүн өзүмө заказ бердим. Мен бир жолу заказ берген болчумун. Аны бир кыз мен заказым келгенин көрүп менден сатып кетип алып кеткен болчу. Андан кийинкиси бул менин эң сүйгөн 1659 артикулундагы менин эң сүйгөн зубной пастам. Бул эмне үчүн деп аткан болсоңуздар, жанагы биздин тишибизге ар кандай чайлардан, кофелерден, негизи эле тамак аштан налет туруп калат. Ошол налетту негизинде тишибизге курт жейт. Ошол как раз защита от зубного камня и налета деп турат го. Ошонун алдын алат да. Ошондуктан сиздер да ушундай зубной пасталарды алсаңыздар болот. Андан кийинкиси биз семейный коронавирус менен ооруп бүткөнүбүздөн кийин негизи где-то бир жарым жыл восстановление болот экен организмче. Вот ошодо азыр грипп болуп эле бир аз кыйналып турам. Азыр үнүм дагы бир аз
башкача болуп турганын биздер байкап атсаңыздар керек. Ошон үчүн биз семейный ичели деп мынаны жолдошума мынаны өзүмө алдым. Бул черный тминди өзүңүздөр жакшы билесиздер, өлүмдөн сырткары бардык ооруларга шифа деп айтылган. Негизи хадисте да анан бул жерде только черный тмин эле эмес, бул жерде аль-хинди, кист аль-хинди, анан хельба деген бар да. Негизи кист аль-хиндини базарларда дагы жанагы мечиттердин жанында дагы сатышат, мындай порошковый болупчу. Ал деген өтө сонун баягы противовирусный эффектиси бар экен да. Ошого ушундай получается бизде бир эле черный тмин эмес, ушундай 3 составда турган бизде өтө сонун секреты Востока деген баат. Муну деген сиздер тамактан кийин ичип алсаңыздар болот да. Анан эч кандай бул химический зат эмес, бул биологически активный добавка. Бул тамакка кошумча ичсеңиздер болот. Негизи витаминдерди алып турсаңыз, анан бул деген еще биздин жанагы гормональный половой оорулардын дагы өтө сонун жардам берет. Андан кийинкиси менин прям бул спасителим деп айта алам. Анткени карандаш пятновыводитель жаш балдары барлар билет. Жаш балдар футболкалардын негизи кийимдерин эле мындай айтканда жанагы моюн жагы эле аябай тескир болот эмеспи? Тамак жегенде, нерсе жегенде кир болуп калат, ал кирлерди чыгарышы кыйын да. Мага ушул кир жубаардан алдым, мына ушул карандашты суулап, тиги футболканы дагы же кийимди дагы суулап, мына ушул менен обработка кылып коюп, где-то бир 20 мүнөттөн кийин жууп салам. Эч кандай так калбайт. Мен өзүм кийимдерге өтө кылдаттык менен мамиле кылгандыктан, ошондой негизи кийимде да так калса уже кийгим келбей калат да. Ошого как раз мына ушундай бизде пятновыводительдер бар. Бунун еще спреи дагы бар. И мындай пятновыводитель дагы бар. Мисалы үчүн мен муну кир жууп атканда кирлериме кошуп коёмун. Обязательно порошокту колдонгондо мына ушундай колдонуп коёмун. Анткени бул порошокко дагы да сонун кылып эффектисин күчтүү кылып жардам берет. Так, артикул номери 327 экен. Андан кийинси менин жолдошум эң сүйүп иштеткен 2 в 1 шампунь бальзам для мужчин против перхоти. Head and Shoulders'ты колдонуп көргөн болсоңуз, как раз ушу Head and Shoulders'ке окшош өтө сонун шампунь. Биз постоянно ушуну колдонобуз. Еще ментал менен. Андан кийинкиси биз кызымдын дагы менин дагы чачым узун болгондуктан, Раянанын да чачы аябай кандай узун, бизге обязательно ушундай бальзамдар керек болот. Анткени бальзамсыз чачтарыбыз жумшак болбойбу. Биз өзүбүз каалагандай болбой калат. Ошого как раз ушул масло амлы деген ушундай түстөгү шампуньдарды, негизи маскаларды өтө сүйөмүн мен. Өтө арзан и тем более эффекти дагы сонун. Уже 14-чү каталогтан баштап ушулар жаңыланган серияда чыгат экен, бирок бир аз кымбатыраак баада чыгат экен. Ошого мына ушул сериялар как раз ошо сатып түгөтүүгө чыкканда арзан болуп распродажа болушу мүмкүн. Ошол кезде көп алып алсаңыздар болот. Мен дагы буюрса ушудан запас кылып дагы алып коёмун, маскасын дагы, шампуньун дагы. Андан кийинкиси универсальный порошок. Бул биздин өтө берекелүү порошогубуз. Мен бул порошокту калп айтпайм, где-то бир 3 ай иштетемин. Болгону 800 грамм болгондугу менен, бирок мына жерде карап турсаңыздар 3 килограммга тетеди. Өтө сонун порошок. Мындай айтканда гипоаллергенный, жаш балдардын дагы кийимин жуусаңыздар боло берет. Өтө берекелүү, өзүнүн дагы мерный ложкасы бар, ложкасы менен колдонсоңуздар болот. Кстати, Германиядан иштелип чыгылган. Сделано Германия деп жазылат, көрдүңүздөр. Германский порошокторду ушундай как раз азыр арзан болуп жатат. Андан кийинкиси биздин эң сүйгөн негизи эле кыздар болгондуктан кийин биз чачыбызды көп жуабыз туурабы. Ошого мына ушул Love сериясынын как раз ушу крышкасы розовыйны мен өтө сүйдүм. Анткени фиолетовый дагы ал кандай айтсам, структурасы мындай прозрачный экен, а бул болсо гелевый экен да. Мага гелевый шампуньдар өтө жагат. Анткени чачым дагы, кожам дагы сухой болгондуктан мага более гелевый, мындай майлуураак нерселер көбүрөөк жагат да. Восстановление питания шампунь 400 мг, почти 500 грамм, жарым литрге жакын. Ошондуктан бизге өтө берекелүү болот. Кстати, сиздерге бир экономичный айтып койсом болот. Мына ушул менен биринчи башыңыздар кир болсо, биринчи ушуну менен жууп, андан кийин мындай мына ушунун шампуньу болсо, шампунь менен жууп, андан кийин бальзамдасаңыздар чачыңыздар сонун болот. Мен как раз ошондой кылам. Андан кийинкиси мына ушул семенная чия көптөн бери чыга элек болчу. Мен өзүмө 4 штук заказ берип койдум. Анткени бул семенная чияны негизи YouTubeга кирип эле издесеңиздер болот. Семенная чия деп чыксаңыздар эле, жазсаңыздар өтө сонун видео чыгат. Бунун ичинде өтө кальцийге бай, ден соолукка пайдасы өтө көп. Анан
Мисалы үчүн ким мындай ден соолугуна караймын, анан арыктаймын, туура арыктаймын дегендер болсо, ошол семена чаян ичсеңиздер болот экен да. Бул өтө мага жакты, үй бүлөбүз менен жакты. Ошондуктан мен 4 штук заказ берип койдум. Уже 1 штугун тияка столдун жанына алып барып алып ичип атабыз. Бул жерде бул пакетигинде 20 порция болот экен. Анан мындай буну деген сиздер сууга, чайга, сокко да, мындай жидкий эмеге жидкостька кошуп туруп, где-то бир жарым сааттан кийин же даже на ночь коюп койсоңуздар деле сонун болуп набухать этип, мындай приятный, кандай айтсам, десерт катары жесеңиздер дагы өтө сонун болот экен. Мына ушундай менин товарларым, бүгүнкү товарларым ушундай. Ушундай сиздер дагы товарларды алыңыздар. Анан, кстати, кыздар, бизде жакында 1000 сом акциясы башталат. Ал деген менде болгону 5 эле промокод бар. Эгерде регистрация боламын, ушундай товарлардын жөнүндө маалымат алып турам, же болбосо менден дагы кеңеш суроо керек болсо, ушул жерде видеонун астында ссылка бар. Ошол ссылка аркылуу кирип, мына ушундай товарларды кайсыл мезгилде кайсыл арзан болуп атат, кайсыны алсаңыздар кандай выгодный болот, ошол жөнүндө маалыматтарды бүт бардыгын мен сиздерге беремин. Ошол видеонун астында ссылка бар, же болбосо биринчи комментарийде ссылка бар. Ошол аркылуу кирип регистрация болуп, же болбосо WhatsApp аркылуу мага жазып кеңештерди сурасаңыздар болот. Мен сиздерге жардам бергенге даярмын. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Подписка боло элек болсоңуздар, подписка болуп, комментарий жазып жана лайк коюп койсоңуздар мага өтө жагымдуу болот деп ойлойм. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.